Менин сигналым чатак, билесиз, күлбөңүз, күлгөндөрдү мен жаман көрөм деп Камчыбек Ташиев тезирээк бул жолдун бүтүшүнө тапшырма берди. Кара Балтада 2 унаа бетме-бет кагышып, адамдар араң гана ичинен чыгарылды. 3 киши жабыркады. Кыргыз-тажик чекарасы зым тартуу иштери аябай кызуу жүрүүдө. Видео жана сүрөттөр. Кенияда автобус кырсыкка учурап 21 адам мерт болду. Ыйлабаңыз, ыйласаңыз мен кетип калам. Камчыбек Ташиев ыйлап жаткан аялдын көйгөйүн чечүүгө сөз берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чатак билесиз, а? Мен сени алып чатак билбейм сизди. Күлгөндөрдү жаман көрөм. Мен күлүп сүйлөп аткан жокмун. Sizden sırandı. Ыйлабаң. Ыйласаң укпай кетип калам. Ыйлабаң. Çaydan beri üşütüp жүрөм. Угатасың. Sen siz угатасың. Мына ушуну контроль кылып алып аламыз. Эгемендүүлүк күнүнө чейин жол толук менен бүтүш керек. Тротуарлары, решеткалары, экинчи слой, үчүнчү слойунан бери басып сонун красиво кылып тапшырышат. Эгерде эме болбосо, көкөйгүдө ким бар? Чабжан. Эме, мындан угатаса, жазып алыңыз суракту. Эгерде ошол убагында эле бүтпөй турган болсо, убагында эле бүтпөй турган болсо, булар мага эме сигнал берет, а мен сизге сигнал берем. Ооба, бул сайдалга чөчүп полностью. А мен сигналым чатак билесиз, а? Мен сигналым чатак билбейм сизди. Күлгөндөрдү жаман көрөм. Мен күлүп сүйлөп аткан жокмун. Давай серьезный иш кылабыз. Серьезный иш кылабыз. Жакшылап эртерээк бүтүрүү керек. Чачтан төгүлүп жатат дагы. Мына эгемендүүлүккө дагы мына болгону 20 күн убакыт калды. Сен дагы төгүлүп чачып жатасың. Бүтүрүп именно ошо күнгө такабастан. Кара Балта шаарында 2 унаа кагышып 3 киши жабыр тартты. Бул тууралуу ОКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык шаардын Луговой көчөсүндө болгон. Ал көчөдө 2 унаа кагышып 3 эркек киши аты жөндөрү такталууда жабыркаган. Куткаруучулар аларды унаалардан чыгарып тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Кенияда автобус кырсыкка учурап 21 адам каза болду. Кениянын түштүк батышында күн мурун автобус кырсыкка учурап кеминде 21 адам каза тапты. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазды. Маалыматка караганда алар маркумда акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышып, Кагемага шаарынан Кисуму шаарына бара жаткан жолдо айдоочу айланма жолго жакындаганда унааны көзөмөлдөй албай автобус аракка түшүп оодарылып кеткен. Ньянза провинциясынын жол полициясынын аймактык тескөөчүсү Питер Майнанын айтымында каза болгондордун арасында 10 аял, 10 эркек, 10 жаштагы кыз бар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыкка катуу ылдамдык себеп болгон. Кыргыз-тажик чекарасынын 62 чакырымына зым тартылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облустагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык учурда зым тартуу иштери Баткен районунун Аксай айылынын Кожок арашуусунда Лейлик районунун Катта Тоз жергесинде жүрүүдө. Чуңкурларды казуу иштери 74 чакырым, темир түтүктөрдү оңдоо иштери 68 чакырым, зым тартуу иштери 62 чакырымга жетти. Чегараны демаркациялоо иштерине төмөнкү мамлекеттик аскер кызматтары катышууда. УКМКнын чегара кызматынын аскер кызматкерлери, УКМКнын чегара кызматынын инженердик сапердук отрядынын адистери, Коргоо министринин аскерлери, Ички иштер министрлиги, Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун кызматкерлери, ОКМдин Баткен облусундагы башкармалыгынын кызматкерлери. Белгилей кетсек, президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов баштаган жергиликтүү бийлик органдары демаркация жумуштарына көмөк көрсөтүүдө. Калктуу конуштарга зым тартуу иштеринин жүрүшүндө жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бактарактардан тазалоо иштери жүрүүдө. Тургундар чегараны тосуу иштерин кубаттап, турак жайлары аркылуу өткөн зым тартуу иштерине түшүнүү менен мамиле жасалууда. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Казарманга биринчи техникалык рейс учканы маалымдалды. Кандай жакшы кабар. Бүгүн алыскы Казарманга биринчи техникалык рейс учту. Буйруса биринчи каттап бул жолу 12 сентябрда болот. Бул тууралуу депутат Аида Исатбек кызы жазды. Россиянын кара тизмесинде Кыргызстандын 84 миңге жакын жараны бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмазбек Бийбосов маалымат жыйында билдирди. Бийбосов бул тизмени көзөмөлдөгү адамдардын рейстери менен чаташтырбоо керектигин белгиледи. Анткени кара тизме соттун чечими менен түзүлөт. Россиянын кара тизме боюнча өзүнүн нормалары бар. Андагы жаран соттун чечими менен өлкөдө боло албайт жана депортациялоонууга тийиш. Ал жерде өлкөдө жүрүү мөөнөттөрү жана тизмеден чыгаруу тартиби каралган. Мунун баары соттун чечими менен ишке ашырылат, деди ал. Булак Баракелде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Sizden sırandır. Uylamam. Uylasan tutmay ketip kalam. Uylama. Çaydan beri üşütüp duran ben. Ne oldu? Karım çadağı bak ben. Ne oldu? Merak. 17 yaşta balam var. Bol bağında oyuncak pistolet menен kamap 5 жылга kamap koydu taşıyıp. Oşuğa jardan beriniz bana. Siz onda çata düşersiniz. Jetti bala benim koçada kaldım. Uyumdağı çok uyumdağı çok. Vasfını ukbaysın. Toktama. Toktama. Oldu. Все. Успокойтесь. Гүлзина Ишмаматовна. Yemin ошого. Гүлзина Ишмаматовна. Телефон номерiniz бар екен, а? Мына бул Карасу району соттун чечими. Тергөнүк. Карасу району ауылдун чечими сот чыгарат. Çok iyi. Ошого актам çok актам. Bütün akça sıramatşat. Advokat dili, sot dili, prokuror. Бугайым укпайсыз. Айнабай. Чотурбайсыз. Болду да. Ошондой кылмышты кыласыңар дагы анан кийин дагы могу долуланасыңар. Бугайын деп атканда турбайсызбы жөн? Болду, мына кыласыз. Гүлзина Ишмаматовна. Мына мен сиздин арызыңызды биздин Ош облустук УКМнын башчысынын биринчи орун басары тапшырып атам. Макулбу? О телефонду чакырыңыз азыр. Мына буквально саат 5 болду. Саат 6га келиңиз. 1 саат ичинде макулбу? Толук жардам бериңиз. Макулбу? Толук жардам бериңиз. Мен өзүм көзөмөлгө аламын. 18 жашта, 17 жашта баланы мен өзүм көзөмөлгө алам, жардам берем. Кудай кааласа, Кудай буйруп насип этсе, жакшы болуп жүрсөңүз, балаңыз чыгарып берет. Макулбу? Колду бериңиз.
Gene çok kısa. Ben de. Bazarga kirgen üçün bu emне üçün төлөп атышат булар азыр? Киргенинен өлө. Иә. Кирген. Мен ошону сурап атам, эмнеге төлөп атышат? Эмнеге төлөп? Abi gözlemeyeceksiniz ha? Эме токтоткула азыр, эмне төлөм алганды токтоткула кирсиз баштап. Эмне үчүн алып атасың? Жерлер бар болсо, башкалар бар болсо, бул эмнеге алып атасың? Başka bir yok. Takmak var. Yok. Ben soru soruyorum. Ne diye türlü olacak? Bunlar parkta yakın bir sefer türlüsü mü? Şunu türlü. Ya. Tamam. Şimdi albatasın verirseniz çoğunuzda emniyet nakşanlı oldu. Günde de bakma, çoğunluğu mu? Akşam günde emniyet. Hep ediyorsun. Günde kaç akça çok oldu? Ya 15-20 anne sonra. 15-20 anne sonra. Candan koptu. 15'ten kopma ya. Açık ayıp kalır benim kança. Biz elimle ama programda kança madde. Bunlar bizlerle alıp duruyoruz. Yok, annem için, annem için. Nazar 3 gün yok. Akçadın beraber Abdel abi. Ama sen var mı? Onun için sohbet Abdel de var. Abdel mi abi? Cevap durup tekrar soruna kastırıyor. Bunun var mı? Yok mu? Hatta emeğe geltirgense bir emeğe. Yok var. Almağılar. Hazır mı? Özgürü her bir önüne girgen için koysun önüne. Bu türlü var.